Саламатсыздарбы? Айта турган нерсем бар эле, эгер жумуртка ичинен сыртты көздөй сынса, жан келет, бир чөжө пайда болот турабы? Эгер жумуртканы сыртынан ичти көздөй сындырса, анда жан кетет. Мындайча айтканда, чөжө чыкпай өлөт деген сыяктуу да. Ошон үчүн бул эмнеге келет? Бул жаратылышта ушундай турабы? Жумуртканы чөжө ичинен сындырып сыртка чыгат, ичинен сыртты көздөй сындырат, биз жумуртка жеш үчүн сыртынан ичини көздөй сындырабыз. Ал жерде мындан кийин чөжө чыкпай калат, жумуртка мындай айтканда чөжө жок деген сөз да. Ошол сыяктуу жаратылышты караңыздар. Эгер сиздер ичиңизде бирдемке болсо, ичиңизде бир пикириңиз болсо, ичиңизде бир максатыңыз, кыялыңыз болсо, ошол жашап кетет. Эгер сырттан келген нерсе болсо, эл эмне дейт, могул иште ушундай элдер байып атыптыр, ошол ишти кылам деп ичиңиздеги чувствоңуз жок, ичиңиздеги сезим эмес, сырттан бирөөлөрдүн таасирленип ошол нерсени кылсаңыз, ал көбүнчө жашалбайт, анткени сиз ичиңизде ал нерсе жок, ошол нерсе. Ошон үчүн бул жердеги метафорду караңыздар, именно сиздин ичиңизден келген нерселер сыртка чыкканда жан алат. Мындай айтканда, ичиңизден келген нерселерди кылсаңыз, сиз ошол нерсеге жетесиз. Эгер сырттан бирөө ошол мугалимиңиз сизге айткан, же ата-энеңиз мындай бол деп айткан, же бирөөлөр эл эмне дейт деп коркуп кылган нерселериңиз, же элдер ушинтип байып атыптыр, же ушундай болсоң ийгиликке жетет экенсиң деп өзүңдүн пикириң эмес, адамдын өзү пикири эмес, сырттагы элдердин пикирин алып туруп ошолорго кылсаңыздар, ал жерде ал нерсе жашабайт, ал жерде чыкпайт. Ошого сизге айтарым, сиз ичиңиздеги нерсени караңыз, ичиңизде эмне каалайсыз? Бүгүн бир угуучу менен сүйлөштүм, ал ошол кичинесинде танцор болгусу келет экен, бирок элдер айтыптыр, танцага түшсөң, анда эме кылсаң, сен каяктан мынтип акча келмек беле дептир, бир кесип окушуң керек деп айтыптыр. Ал кесипти окуптур, азыр мисалы жашы чоң эле, бирок эмне жашоодо көйгөйүнү айтты азыр мага, эчтеке кылгысы келбей калыптыр. Ал ошо кесиби бар, диплому бар, ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу ал киши угуучунун мисалы ичиндеги нерсесин чыгарганда азыркы убакка аябай ийгиликтүү болмок. Акчасы да ошол жактан келмек, дүйнөгө да ийгиликтүү болмок, мисалычы танцор болсо мисалы. Бирок ал элдин айтканын кылган үчүн, мындай айтканда, анын жумурткасы сырттан келген үчүн баягы эми өлүп калган, танцага түшөм деген эмеси, танцор болом дегени. Элдин айткан нерсесин кылганы менен азыр канааттанбай, азыр жашоосунда кыйынчылыктар болуп атат. Ошол сыяктуу сиздер ичиңизге эмне келсе, ошону кылышыңыздар керек, ошонун артынан кетишиңиз керек. Итеги эле ичиңизге туулган нерсе, бул өзүңүз ойлоп эме кылган жок, бир мындай айтканда бир тагдырдан берилген нерсе болот да, ичиңизге келген нерсечи. Мен ошол мисалы меники коучинг болсо, тренинг болсо, мен ушу ичимден келет, мага аябай жагат. Акча берсе да бербесе мен кылгым келе берет. Мен коучинг кылганда аябай энергия алам. Сиздердин да ошондой ичиңизден келген нерсени кылсаңыздар, сөзсүз энергия аласыздар. Бул жаратылыш ошондой. Мына жумуртка жөнүндө эле айттык, туурабы? Жаратылыш ошондой экен, ичтен сынса, сыртка карай, анда жан келет. Эгер сырттан ичке карай сынса, анда жан кетет. Ошол сыяктуу сиз дагы ичиңиздеги нерсени табыңыз. Ал нерсе бир эле сизде бар, дүйнөдө балким ошол бир эле сизде бар дегенде, ар бир адамга мындай айтканда Кудай бир миссия жүктөйт экен да, бир нерсени салым кошкон койчу дүйнөгө. Ошол салымды бир эле сиз кошо алат экенсиз. Ошол сиз оригиналдуу болгон үчүн сизге таандык бир эле салым кошуу нерсе келет экен, ошону таап дүйнөгө салым кошушуңуз керек. Ал нерсе эч кимде жок. Анткени сиз уникалдуусуз, оригиналдуусуз, анткени сиздей адам дүйнөдө тарыхта да болгон эмес, келечекте болот бир эле киши. Ошол киши, ошол үй бүлөдө турган, ошол төрөлгөн, ошол сезимдери менен өскөн бир эле киши барсыз, ал сизсиз. Ошон үчүн сиздин ичиңиздеги нерсе оригиналдуу. Сиздер менен болгон Максат Мухтаров, Эл Арал коуч. Бактылуу жашоо каалайм сиздерге.